Турат Акимов: парламентке келген партиялар бийликтин камчысын чаап беришет. Туке, кыргыз саясаты парламенттик шайлоодон кийин бир беткей болуп турукташабы? Албетте, парламенттик шайлоодон кийин кыргыз саясаты бир беткей болуп турукташат. Жогорку кеңешке келген партиялар бийликтин гана оругун оруп камчысын чаап калат. Көчүдө калгандар кайсы бир деңгээлде бирдиктүү иштегенге кыйын болот. Ошентсе дагы бара-бара бири-бири менен мамиле түзүп баштайт. Болжол менен парламентке келе турган эл өкүлдөрүнүн алгачкы тизмелери даярдалып атат. Сенин оюңча парламентти көтөрүп кете тургандар арасында барбы? Кимдерди айтат элең? Негизи 60% эски эле депутаттар келди. Булар илгери калып кеткен лобби мыйзамдарын колдойт. Менимче азыркы парламент өтө начар болот. Баш мыйзамдын негизинде алсыз болуп калышкандан кийин көп жагынан баш ийкегенге, кнопка басканга жарап беришет. Булардын бир эле миссиясы калды: бюджетти бекитип берүү, башка нерсеге жарай алышпайт. Арасында күчтүү көрүнгөн популисттер бар, бирок олуттуу, салмактуу маселени аягына чейин тикесинен тик туруп, күрөшүп бере турган кишилерди көрбөй турам. Учурда сени кайсы жагдай өкүндүрөт? Элибиздин басымдуу бөлүгү кайдыгер болуп, жашоону, күнүмдүк турмушту гана ойлоп, курсагы тойсо болду экен. Аларды мамлекет кайда баратканы кызыктырбайт. Калкыбыздын жарымы тиричилик менен жашай берет. Кез-кезде аларды саясатка сүйрөп, шайла мени, шайла, жайла дешет. Акча берип койсоң, маймылдарды деле шайлап беришет. Бюджетниктерди көчүккө тепсең шайлоого барат, теппесең барбайт. Ошондой элди таң калтырган шайлоо өткөрөм деген, элди таң калтырган парламент келет. Мени ушул жагдай өкүндүрөт. Ушундай. Булак Азия News кезекте. Оргалча: Жанар экөөбүздүн ортобузда эч кандай келишпестик жок. Жогорку кеңештин депутаттыгына Альянс партиясынан талапкер Токтобүбү Оргалча аны Кытайдын агенти, президенттин жубайы Айгүл Жапарованын таанышы жана кош жарандуулук боюнча сындагандарга Facebook баракчасы аркылуу жооп берди. Ал улуту кыргыз экенин, анын Кытай, уйгур, шпион дегенге эч кандай негизи жоктугун жазып, үй бүлөлүк сүрөтүн жүктөгөн. Ошондой эле өзүнүн өмүр баянында кыскача кошумчалап өткөн: мен Кыргызстандын жарандыгын алганда Кытайдын жарандыгын расмий түрдө тапшыргам. Кечээ мандат берилгенден бери биринчи айымдын досу экен деген учактар тарап жатат. Мен биринчи айымдын жана президентти бир да жолу көргөн эмесмин. Мен жакындан да көргөн эмесмин, телевизордон анча-мынча көрүп жүрөм. Бул чындыкка дал келбейт, бирок ошол кишилердин саясатын колдойм деген Токтобүбү Оргалча. Ошондой эле ал партиялаша Жанар Акаевди бир тууган инисиндей көрө турганын, аны колдоп кайын журту кадам жайга чейин барып келгенин белгилеген. Жанар: иним экөөбүздүн ортобузда эч кандай келишпестик жок. Кудайдын буйругу менен мыйзамдуу түрдө аялдардын квотасы менен мен келип жатам. Мен буга чейин өтпөй калдым деп бир да жолу арызданган жокмун. Ушуну түшүнбөй туруп эле мени жерден алып көрүүгө чаап жатасыңар. Бири-бирибизди чукуй бербей иш жасабайлыбы, деди ал. Кошумчалай кетсек, 15 декабрда БШКнын чечиминин негизинде Альянс партиясына берилүүчү 7 мандаттын 4-өсү эркек талапкерлерге, дагы 3 мандат аял талапкерлерге берилмей болгон. Буга чейин гендердик квотаны эске алганда аталган партиядан 2 аял депутат болуп келмек. Булак Марал ФМ чекиткейи. Жанар Акаев бийликке эч коркунучсуз саясатчылардын бири, ачуу сындарды тайманбай айтып, эрктүүлүгүн элге көрсөтө албаганы менен эл ичинде аны колдогондор деле арбын. Бирок шайлоонун кандай өткөнүн көрүп туруп, шайлоодон кийинки сүйлөгөн сөзү аброюн эселеп түшүрдү. Эми шайлоо салыштырмалуу таза өттү, укмуш болду, мен ал сөзүмдү танбайм деп жигитче сөзүнөн кайтпай олтура берсе болот. Мен мыйзамдын дал ушул чийки жерине каршымын. Эмне үчүн миңдеген адамдардын добушун алган инсан миңге жетпеген же болбосо 500дөн айланасындагы добуш алган аялга бошотуп бериши керек? Биз талапкерлердин жынысын сыйлагандын ордуна ошолорго добуш берген көпчүлүктүн добушун сыйлашыбыз керек эмеспи? Жанар Акаевке добуш берген миңдеген адамдардын баары эркекпи? Эгер гендердик теңчилик жөнүндө кеп боло турган болсо, анда добуш бергендердин генин да сыйлайлы. 4 сөздү туура жаза албагандарды аял заты деген касиети үчүн алып барып алып, биз эмне абийир табабыз? Эгерде миңдеген элдин добушун алып көпчүлүктүн көңүлүн бура алган аял болсо мейли, бирок билебиз да кимдин деңгээли канчалык экенин. Ар ким өз ишин кылса жакшы болмок. Жанар Акаевдин мандатын кайрып берип, мындан кийин айдан түшсө дагы элдин ишенимин биринчиге коюу керек. Чыңгыз Таалайбеков.
Кече башканы эңсеген Альянс бүгүн башкача маарап жатабы. Партия түзүп эптеп эле шайлоочулардын кулагына лапша илип, өз кызыкчылыктарына жетишкиси келген саясатчылардын жүзү ачылып жатат. Кечээден бери Альянс партиясынан мандат алып жаткан Токтобөбө Оргалча менен Жанар Акаев талкууда. Бул партияда да партизмге менен парламент келди. 7 мандаты бар экен. БШК мурда кабыл алынган мыйзамга ылайык Оргалча айымга мандат берип, Акаев мандат ала албай калды. Себеби 30% квота аркылуу мандат бөлүшсө ошондой болот экен. Мыйзамда аял депутаттардын укугу басымдуулук кылат экен. Бул мыйзамды ошол Жанар Акаевтер быйыл жайында кабыл алышкан өздөрү. Анда Жанар Акаевтер, Сулаймановдор, Нурбаевдер алдыңкы көз караштагы депутаттар экенин көрсөтүш үчүн ушундай мыйзамды сүрөшкөн. Аялдар алдыда болушу керек дешкен. Бул мандат алгы чактагы аракеттери, эми мынча мандат бөлүштүргөнгө келгенде мандат аял катары Оргалча айымга тийип калды. Ошондо кечээ мыйзам токуп сүрөп аялдарга жан тартып атышкан алдыңкы көз караштагы депутаттар Жанар Акаев, Сулайманов, Нурбаевдер чалкасынан гана кетишти го. Жок, туура эмес, Жанар мандат алыш керек эле дешти. Жанарды жактап чыгышты, аялды эмес. Кызыгы ушул да, булар баары бир партиядан. Партия болгон соң баарынын көз карашы, кызыкчылыгы, багыты бир болот. Ошондо мандатты Жанар алабы же Оргалча алабы мааниси жок. Баары бир фракциянын бирөөсү алат. Ал партиялык фракциянын багытын сүрөйт да. Ушул көз караштан тиги эркектер партиялаш Оргалчаны куттуктап, ага ийгилик каалап кала бериши керек эле. Андай болбоду, алар ага каршы чыгып жатышат. Аларга Оргалча эмес, Жанар керек экен. Оргалча жөн гана партиялык тизмени БШКдан өткөрүп шайлоого катышуу үчүн гана керек болгон экен. Алдыңкы көз карашта болгон Сулайманов, Нурбаев, Акаев дегендердин чыныгы жүздөрү ушундай. Сүйлөсө элди алдаса башкача айтылат, иш жүзүндөгү иштери башкача болот. Кайра аял депутат көп болот экен, реформа болуп жатат экен, биз аялдарды колдойлу деген ниет болбой калды. Сыртынан тим эле жылтырашат, ичинен ирип турушат. Мына мактаган саясатчылар. Садыр Жапаров парламентте аялдардын көп болушу үчүн багытты колдоду, реформа кылып жатат. Буйруса ушундай болот. Буга чейин көп жолу депутат болуп отургандар муну жасашкан эмес, элди алдап келишкен. Эми накта жүздөрү ачылууда. Мына силер ишенген Альянс, саясий ботко. Динчилдердин колдоосу менен кийинки президент Нуржигит Кадырбеков болушу мүмкүн. Жаш кезинде Нуржигит Кадырбеков каратист, ырчы, тамада, мамлекеттик кызматкер, айтор аркалабаган кесиби калбаптыр. 2010-жылы Аликбек Жекшенкуловдун Акыйкат партиясы менен парламенттик шайлоого катышып, саясаттын балын таткан. Көзү ачылгандай Бактысы Алмазбек Атамбаев президент болгондон кийин жанды. Ыйман фондусунун жетекчилигин минип, сырттан келген миллиондорду иштетип, өзү да телчигип алды. Былтыр Ыйман Нуру партиясы менен чоң саясатка аралашып, төңкөрүштөн соң министрлик кызматты аркалап, бирок четке сүрүлө берди. Быйылкы шайлоодо Ыйман Нуру жогорку кеңешке өттү. Негизинен диний радикалдар колдошту. Сөзгө чебер, ийкемдүү Нуржигит Кадырбеков бул бийликтин эбин табууга, мындан арыда карьералык секирип жасоого абдан кызыктар. Ал эми кептин түпкүрү башкада. Ислам мамлекетин курууга ашыккан сырткы күчтөр да даяр кадрды келечекте колдоого алууга, каражат жагынан аянбоого барышаары ыктымал. Эмки президенттик шайлоодо Нуржигит сырткы талибандар сыяктуу сакалчандар, ички диний уюмдарда жапырт сүрөөнгө алышса, албетте мамлекеттин башына келип калышы ажеп эмес. Ошондо заманбап айдыңда өнүгүп бараткан өлкөбүз артка кетип, Афганистан, Сирия сыяктуу согушкан, талкаланган, шарият менен башкарылган чөлкөмгө айланып калбайбызбы? Астыйдил анализ жасап, бул өңүткө этият карабасак, акыры бир улуттун шорлой турган кезеңи алдыдабы? Булак Азия News гезити. Саакашвилинин баракчасында көптөн бери катталуучумун, мындан бир ай мурун бир кызыктуу бир орусча публикациясын бөлүшө койгон элем. Ошондон бери миңдеген комментарийлер жазылып, кызуу талкуу жүрүп жатат окшойт менимче. Түшүнбөйм, кыжаалатмын. Грузинче ариф менен жазып атышат, бирок ар бир комментарийге Саакашвили өзү жооп берип, ар бир жазган адам менен баарлашып атат. Эмне деген энергия, убакыт, нерв, чыдамдуулук. Буга өз элин чексиз сүйгөн лидер гана бара алат деп ойлойм. Маңкуртчулуктун сазына баткан, айрыкча Орто Азия жаамы түрк дүйнөсүн ойготуп, бир туунун, бир урандын, бир идеологиянын тегерегине бириктирүүгө, Тейлгерки Манастын, Сулайман Султандын, Аттиланын, Чыңгыз хандын, Амир Темирдин рухун тирилтип,
Дүйнөдө чечүүчү саясий күч болууга жеткирүүгө дал бастаган Эрдогандын аракеттерин колдоого арзыйт. Ниязбек Мамытов